Анда эмесе балдар сиздер үчүн орус жомогу Карышкыр жана Жети улак. Бул мультфильм катары көрсөк болот. Илгери өткөн заманда бир токойдун ичинде Карышкыр жашаган экен. Анын жанында эчки Жети улагы менен жашаган экен. Ошентип баягы Карышкырдын көзү тостойгон, диштери арсайган, ошереки токойдун баарын жегиси келген Карышкыр экен. Суунун ар жагындагы эчки менен Жети улагын көрүп алып ошону жегиси келип баратса, алдынан эки кой энеге өтөт экен. Ох, ушуларды деле жеп салсам эмне болот деп, артынан дыркыратып кубалай баштайт экен. Кубалап баратып, баягы суунун жанында алар жеңил болгондо чуркап өтүп кетет экен. Бул карс деп суга тарс түшүп кетет экен. Суга түшүп кетип, чыкса куйругуна бөөндүр же ошол кеткиле чары деп ыргытып алып кетип баратса, коёндор чыргап акырын үйдү тегеренип келип алып, акырын кандай кылып ушул эки улактарды жесем деп терезеден караса, бирөө сайма сайып, бирөө чоор ойноп, бирөөлөр кубик анан футбол ойноп аткан экен. Ах, ушуларды кандай гана кылып жесем деп аябай шилекейин агызып карап турган экен. Бирөө болсо Алипени караса эле апасы келаткан экен. Акырын үйдүн бурчуна барып жашынып калат. Улактарым, чунактарым, ачкыла эшикти. Апаңар келди, сүт алып келди. Апаңар келди, сүт алып келди. О, апабыз келди деп курсагыбыз ачты, сүт берчи бизге деп. Ар биринин чөйчөктөрүнө бирден сүттөн куюп, баягылар курсагы томпойгуча сүттөн ичип алып, жыргап калат экен. Карышкырдын шилекейи агып, ушуну жесем, ушуларды иче бергиле сүттү. Азыр мен силерди жейин десе, эчки болсо калган сүттү башка чөйчөккө куюп, идиштердин баардыгын бирден жууп, тазалап туруп, анан текчелерге тизип коет экен. Ошентип баягы улак эчки Ойнай бергиле. Мен токойго кеттим. деп токойго кеткенин балдар отуруп алып, нота, музыка сабагын өздөштүрүп баштайт. Ошондо Карышкыр акырын эшиктин түбүнө келип туруп, доң доң доң, доң доң доң. Апам келди. Ким бул? Улактарым, чунактарым, ачкыла эшикти. Апаңар келди, сүт алып келди, Жок, сен апам эмессиң. Апам башкача сүйлөйт. Үлечке. А сенин үнүңчү корсулдак экен. деп жини келип алып Карышкыр, о, токойдо бир темир уста бар эле, ошого барып мен үнүмдү ичкертейин деп темир устаны көздөй жөнөйт экен. Анда аю тоңкулдакка оозун жасап аткан. Канакей, тоңкулдагым, мынауну көрчү, кана иштеп көрчү десе. Рахмат сага. Аю, чоң рахмат сага. Салам алейкум. Кандай Карышкыр? Эмне, тиштериң мокуп калдыбы? Жок, Михаил Патрач. Мен деген тиштерим сонун эле. Бир гана үнүм жоом болгондуктан кичинекей балдарды көрсө эле, мени көрсө эле коркуп каччу болду. Ошо балдарды коркутпай эле үнүмдү ичкертип алайын деп сага жардам сурап келдим. Мейли анда, жасаса жасап берейин. Кел деп үнүн ичкертип койгон экен. Ошондо тоңкулдак жаман көзү менен Карышкырды карап, бул эмнени гана баштаган турат деп жини келип карайт. Рахмат сага, рахмат деп баягы Карышкырдын үнү башкача болуп калат экен. Жолукту салынып алып, улактарым, чунактарым, ачкыла эшикти. Апаңар келди, сүт алып келди деп чыргап ырдайт экен. Эгерде бирөө чоочун үн менен үйгө кирсе, эшикти ачпагыла.
Ешкімге? Жоқ, апа, ешкімге айтпайбыз. Ошо замалда баягы дөк. Ким бұл? Улактарым, чонактарым ачкылай эшикти. Апаңар келди. Сүт алып келди. Апаңар келди. Сүт алып келди. Сен эшикти тарс ачылып. Карышкыр үйүнүн ичине кирип калып, кармалдыңарбы? Азыр мен сени улактар бирден союп жеймин, кармаймын мен силерди. Тепсе топ оозуна келип таршарылып. Ар жакты көстү кармайыңызды чакадасын, башына куюп, башына чаканы кийгизе коюп, ар жакка барсылы идиштер менен башка улактар соолук каршылык көргөзүп атат. Отундун үстүнө чыга кетип, отунду кармайын деп, улакты кармайын десе отун басып калат. Ошол эки зат ар жактан бирөө сааттын колу менен чекеге тарс этип басат. Карасылы ар жактан мүшөк турган экен, мүшөктү башына кийгизе. Мүшөктү алып алып, азыр силерди кармайын деп жыгач. Бештин жыгачына чыга калса, жыгач тарсын кетип, улактарын баары мүшөккө тарс түшүп калат. Мүшөктү булган бойдон карышкыр тогойдоп өстөй кетет экен. Ошондо мештин ичине бирөө кичинекей улагы калып калат экен. Үйдөн чуркап чыгып, апаке, ушундай болду деп баардыгын түшүндүрүп айтып берген экен. Карышкыр болсо акырын үйүнө барып, мүшөктү булган бойдон коюп коет. Эжекебай, эмне атасың? Кантип билебайм мен. Карышкыр мен улактарымды кетти. А сен тоңкулдактан сура, баарын билет. Анда эчки мындай. Сен мына жол менен барасың да. Увидишь за речкой дом волка. Ошол жакта карышкырдын үйү бар. Карышкыр алмалда, ай жыргаймын деп, эки челегин алып сууну көздөй кетет экен. Аны ошол эки заматта чуркап келбечки, мүшөктөрдүн балдарын чыгарып, кубанып жыргашып, кучакташып жыргап отурат. Бирок улактар эми бири-бирин, давай, баарыбыз чогулалычы, чогулуп сүйлөшөлүчү. Эмне кылабыз? Анда мындай кылалы, мүшөккө кирпичтерди толтура салабыз да, оозун бууп коебуз. Анан карышкыр билбей калат. Чейин биз жашынып турабыз деп эчки терезени караса эле карышкыр эки жакка сууну алып келаткан экен. Жашынгыла балдарым. Артыгытын туш тарапка жашынып калат экен. Ай жыргаймын да, бириңерди муустап мына бычак менен курчутуп алып, чекеңерден бирден союп жеймин азыр деп жыргап терезени караса эле коёндордун кулактары көрүнүп аткан болот. Стряслось, косые. Карышкыр. Эмне болду? Карышкыр эмне кылып жибейди я? Карышкыр өзүнүн эчкебин кылып, улактарды куттап кетти. Ай каракчы десе, мен анан азыр кубалап жетип терисин тескери сейрип асамбы? Өзүмдүн үйүмө талпак кылам мен бул карышкырды. Карышкыр болсо, кайсынан тамак жасасам, ай сонун тамак чыгат да бүгүн деп чөйчөктөрүн истеп, караса эле терезеде эки кулак көрүнөт. Жанына барып, эй коёндар, силерди дагы жеп салам дегенде, коёндар тук эшикке чыкса. Биз сени бекитпейбиз. Сюда идёт келип, тереңди тескери сейрейт. Деп эле карасала, килейген аю чуркап келатканын көрүп карышкыр коркуп кетет. Коркконунан мүшөгүн алып, ары чуркап, бери чуркап, аскалардан секирип өтүп, ар жакты караса, баягы көпүрө бар экен. Ошо көпүрөнү көздөй кайра качат. Көпүрөнүн астынан качып баратканда улактар качып кетет. Көпүрөгө жетип эле баягы мүшөгү менен кошо көпүрөнү басса, көпүрө аны көтөрө албай, ошол жерден карышкыр тарс деп сууга түшүп кеткенде, кирпичтер так чокусуна тийип, ошол жерден кирип карышкыр шөгөлөт экен. Сооп болот сага деп тоңкулдап айтат экен. Анан ошондон кийин баягы аю эчки улактары менен коёндар менен күлүп сонун жашап калган экен. Ошондуктан балдарым,
чоочун бирөөлөргө эшикти ачпагыла, эч качан ачпагыла. Анда эмеси ошону